Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан миңдеген мекен коргоочулар аттанып, элдин тынчтыгы үчүн баатырдык көрсөтүп эрдик жасашкан. Ошол согуштун баатырларынын бири Мамасалы Тешебаев. Ош облусунун Кызыл Октябрь айылдык кеңешине караштуу Тогуз Булак айылында 1923-жылы дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ата-энесинен эрте ажыраган. Баштапкы мектепти аяктагандан кийин эмгек жолун Кызыл Октябрь колхозунда колхозчу болуп иштеген. Улуу ата мекендик согуш башталары менен Мамасалы Тешебаев аскердик кызмат өтөөгө чакырылган. 18-19 жашында тракторларга ат менен суу ташып берип жүрүп согушка кетет. Согушка киргенде украинский согуш, анан белорусскийде биринчи, анан кийин украинскийде болду. Украинский немеде согушта жүрүп 43-жылы Днепрди форсировать эткенде булар Днепрден сүзүп өткөнгө команда келет. Бир расчет команда келет да. Бир расчетто ошондо булар 4 адам болот. 4 адамды түнү Днепрден сүзүрүп өткөрөт. Согушта Мамасалы Тешебаев артиллерист наводчик кызматын өтөгөн. Аткычтар полкунун номер 667 бөлүгүндө аскердик кызмат өтөө учурунда тайманбас жана чечкиндүү жоокер экендигин көрсөтө алган. 1943-жылдын күз айында Днеперде душмандар менен болгон чоң салгылашууда Мамасалы Тешебаев ата мекенине берилген элди сүйгөн өзгөчө тайманбас жоокер экендигин далилдей алган. Мамасалы Тешебаевга 1944-жылдын 3-июнунда СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен эң жогорку сыйлык Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Алтын жылдыз 44-жылы присвоить этилген номери 1962 номер менен Ленин ордени кошо, анан кийин заслава алган согуштун эмеси, за боевые услуги алган, анан кийинкилер медалдары булар эмеси. Мамасалы Тешебаевдин согуш мезгилинде чөнтөгүнөн түшпөгөн блокноту болгон. Мына ушул блокнотту улуу таап алып, жылдар бою сактап келет. Почерк жакшы болчу. Бирок мына мен жазган тонкий неменен жазганымды билбейм да, кандай менен жазганымчы. Кайсы перо менен жазылган нерсе бул? Ушунчалык тонкий жазылган. Мамасалы Тешебаев Киевди, Житомирди, Гомелди баскынчылардан бошотууга катышып, Сандомиридеги согуштук салгылашууда өзүн өзгөчө эр жүрөктүгүн көрсөткөн үчүн учурда Киевде атына коюлган көчө бар. 85-жылы биздин Крупская мектебинин историк агай, тарыхтан сабак берген Жумашев Султан агай 23 октябрда 85-жылы Киевский военный комиссариатка жазат. Киевский военный комиссариатка эмеге жазганда 86-жылы 6 майда көчөнүн аты коюлду деп Киевдин комиссариатынан агайга эме келет. Кат келет. Ошондо бир көчөнүн аты коюлган Киевде. Бул агайдын заслугасы. Анан кийин өзүбүздүн жашаган көчө коюлду. Анан кийин өзү туулуп өскөн Куршапта бир азыркы 9 жылдык мектеп бар. Мына өзүбүздүн Отсадырда Кара Дөбө айылында 11 жылдык болуп калды. Азыр 11 жылдык мектеп бар. Анын ысымы 1985-жылы 30 адыр айылдык кеңешинин Кара Дөбө айылындагы орто мектепке 30 адыр айылындагы көчөгө коюлган. Өзү туулуп өскөн Өзгөн районундагы Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндөгү мөмө жемиш өстүрүүчү чарбагы Мамасалы Тешебаевдин ысымы берилген. 1990-жылы эски Покровка айылындагы орто мектепке дагы аты ыйгарылган. Экинчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан жалпысынан 360 000 жаран согушка жөнөтүлгөн. Анын арасынан 150 000 жоокерге ар түрдүү ордендер, наамдар, сыйлыктар тапшырылган. Ошолордун ичинен 74 жаранга Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Алардын арасында жирдешибиз Мамасалы Тешебаев баатырыбыз да болгон. Биз азыр ошол баатырыбыздын мектебине жана айылына келип турган чагыбыз. Кара Дөбө айылындагы Мамасалы Тешебаев мектебинде учурда 400дөн ашык окуучу билим алат. Алгач 9-класска чейин толук эмес болуп ачылып, учурда 11-класска чейин толук окутулуп келүүдө. Мектептин имараты биздин угушубуз боюнча 79-жылдары студенттик отрядтар келип, ушул жерде жергиликтүү тургундар менен бирдиктүү курулган деп айтылат да. Анан 80-жылдардан бери ишке берилген дейт. Анан ошол улуу ата мекендик согуштун ардагери Мамасалы Тешебаев атына коюлган. Бул Мамасалы Тешебаев мектеби бир эле бизде эмес, Өзгөндө дагы бар. 2 мектеп экен, ал жакта ушубуз боюнча сүрөтүн дагы көргөм, 2 кабаттуу мектеп.
Эми буюрса жаңы мектеп түштү бизге. Ошол биздин дагы жаңы мектебибиздин аты ушул Мамасал Тешебаев боюнча калып, буюрса жакшы болот. Жылдар өтө берет, бирок эрдиктер эскирбейт. Улуу ата мекендик согушубуздун ардагерлеринин ысымдары түбөлүк жашайт. Алтынай Гапарова, Нооруз Акматалиев, Ош Прим жаңылыктары.